Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, кандайсыздар? Алланын тынчтыгы болсун. Биз Жумгалдын Чайек деген айылынан булабыз. Ошол Чайек айылындагы айдоо аянттарында кой кайтарып жүрөбүз. Эки жакты көргөзүп коелу. Бул сырткы кийип турган кийимге көңүл бурбаңыздар, бул талаанын кийими ушундай эле болот да. Негедир ушул жашыл кийимди, өңдүү светти көпкө чейин кийип жүрүш мага абдан жагып атат. Ушул өңдүү абдан жакшы көрөт экенмин. Мындай болгон эмес да. Мындай 20 күнгө чейин, 1 айга чейин мынтип кой кайтарып көргөн эмеспиз эч качан. Бул Аллах Тааланын бизге берген бир сыноосу. Бул жөн жерден келген жок да. Аллах Тааланын мунун аркасында бизди тарбиялаган бир жакшы бир хикматы бар да, туугандар. Ушундай суукта, ушундай шамалда, ушундай күндө жүрүп, биз чабандын кадырын билип атабыз да. Өзүбүз күшүп атабыз, чыңалып атабыз, талаада жүрүп, сыйыр алып атабыз. Муну айтып коюшубуз керек да, туугандар. Сиздерге көп көңүл бура албай аткан себеби ушул да. Ушундай талаачылыкта жүрүп, анан ушу интернет менен алектенип кетүү анчалык көнө албай жатабыз, адаптация боло албай атабыз да. Себеби буга чейин үйдө эле отуруп, жумуш жасап отуруп, эч нерсеге алаксыбай иштегенбиз да. Иштечүбүз эми аз-аздан. Аллага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Ушундай бизди талаага алып келип, ушундай кыйынчылыкка салып, Алла Таала кааласа бизди тарбиялап жатат да. Өкүнбөйбүз эч качан. Мунун аркасында Алланын жакшылыгы бар да. Тарбия да Аллахтын тарбиясы, туугандар. Бул өзүбүздүн эле коюбуз. Байкем экөөбүздүккө биригип бир 49 ушундай 50 да. Экөөбүз, байкем экөөбүздүккө биригип. Уйларыбыз болсо кечүүдө 4-5 уйубуз. Ушундай кичинекей нерседен анан эме биз өнүгүп өткөнбүз да. Өсүп өткөнбүз. Кичинекей койду кайтарып алсак, анан талаада жүргөндү биз билиш керек экен биринчичи. Койдун багытын билиш керек экен, сырын билиш керек экен, ушу кичинекей нерседен. Анан Кудай буйрса, балким чабанда болуп кетебизби, эл керегине жарап. Бул чабанчылык деле билинбеген менен бул эң чоң элдин жумушу экен да. Элдин үммөткө бул кам көрө турган бул чоң жумуш экен да. Биз чабанды түшүнө албайт экенбиз да. Качан өзүбүз чабан болуп кой кайтарып, ушундай кыйынчылыктарда көзүбүз кызарып, суукка урунуп, анча-мынча кыйынчылыкка чыдамай көрмөйүнчөчү. Биз баардыгын ушу чабанга жүктөп коет экенбиз да, кайта бер деп коет экенбиз. Анан чабанга деле кыйын болуп кетет экен, мамлекет өзүнүн карамагына албаса, тез аранын ичинде. Биз мындан кийин Алла сактасын, бир дагы чабан калбай калышы мүмкүн да, айылдачы. Жаңы балдар, алар чабандыкка тапталган деле жок көрүнөт да. Баардыгыбыз эле жеңил жумушка качып, такси айдаганга, жылуу жерлерде отуруп иштегенге, жылуу жерлерде отуруп соода кылганга өтүп атабыз. Мондай талаачылыкка иштей турган адам калыш керек да. Мал чарбачылык боюнча, агрономия боюнча, жер иштетүү боюнча талаанын сырын билиш керек да. Жаратылыштын сырын билиш керек ушундай чыгып. Аллага шүгүр, биз көнүп калдык. Бир 10-дорунан баштадык го. Сентябрдын. Буга чейин эми чабандарыбызга Алла ыраазы болсун, жакшы өздөрү эле бүтүрүшкөн анча-мынча нерселерди, кочкор кошууну, көчүүнүн ары бери. Азыркы эми жаш балдар, жаш адамдар өзүңөр жасап алгыла, өзүңөр деп бизди дагы аралаштырып атат. Бул дагы жакшы. Мен кызматыбыз бар да, имандуу жар издөө. Биздин атыбыз бөлө да, каналдын аты. Имандуу жар издөө, таанышуу курчуу, таанышуу табышуу жана башка. Бизде азыр биз эстеп калган айымдардан үчөөнү кичине кабарлап коеюн. Улусунан баштайын. Улусу 55 жашта. Буга чейин дагы TikTok каналдарга
YouTube каналыбызга айтып бергенбиз, дагы айтып коелу. Ал эже өзүнүн төгөйүн таба элек. 55 жашта. Балдар өзү менен өзү алардан коркпогула, балдардан. Адилеттүү мамиле жасасак, Аллага таянсак, биз Алладан корксок, бизге эч ким Алла Таала тагдырыбызга жазгандан ашыкча зыян кыла албайт. Кар болобу, жаш болобу өзүнүн төгөйүн акыры табыш керек бир күнү. Адам өзүнүн төгөйүн табышта кыйналат экен да. Сөзсүз түрдө биз алар бир тууган тутуп, ушуларга жар керек, жубай керек деп биз колго алып, биз аларга жардам бере берсек, биздин башыбызда деле бар да бойдокчулук. Бизге бирөөлөрдү Алла Таала таап бере берет экен да. Кимге кандай жакшы мамиле кыла турган болсок, ошол нерсени жашоодо көрөт экенбиз да, туугандар. Айланып кетет экен, элме кезек деп коет. Кимге жамандык кылсак, Алла Таала сактасын. Алла Таала бизге андан дагы күчтүү, бизден дагы күчтүү адамдарды жиберип кое берет экен да. Ошон үчүн жакшылыкта күрөшөлү, жакшылыкта адамдардын жакшылыгына себепчи бололу, көпүрө бололу. Ниетти Аллага коюп коебуз да. Алладан үмүт кылалы. Аллах Таала бизге сооп берет, жакшылык берет. Ошол элдин батасы болот, дубасы болот, ыраазычылыгы болот. Бул деген абдан сонун нерсе да. Анча-мынча адамдар бул ишти жаза албайт да, элдин жумушун үмүт болгон кам деген пикирди кое албайт, даже ойлоно албайт экенбиз да, туугандар. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Иманды күчөтүш керек, акылды тунартышыбыз керек, акылга келишибиз керек, туугандар. 55 жаштагы врач эже бар, Бишкек шаарында турат. Ага өзүнө ылайыктуу, өтө каарган эмес, 60 жашка чейинки, бирок жаш болуш керек, тың болуш керек, адептүү жакшы болуш керек да. Ою кенен бардык жагынан. Бардык эле адамга мындай адамдар жагат эмесми? Кичүүсү бир 50 жаштан бир 60 жашка чейинки мырзалар болсо таанышат. Өзүнүн кесиби врач. Жана балдарга детский массаж кылат да. Балдарга массаж кылат. Азыр деле иштейт. Тың эле эже, жакшы эле эже. Ошол эжеге имандуу мырза керек. Телефон номерин эгер кимге керек болсо, биздин ушул каналга жазып коюңуздар. Астыбыздагы YouTube'дагы ушул комментарий деген жер бар. Ошол жерге басып, тык-тык этип туруп, ушул эже менен таанышам, биз менен тааныштырыңыз деп өзүңүздүн атыңызды жазып, жашыңызды жазып коюңуз. Бул эженин таанышуусу мындай да, биринчи сүрөттөрүн көрүп алгысы келет, адамдардын, мырзалардын тааныша турганчы. Анан баардык эле мырзаларга айтып берүүнү каалабайт да, баардык эле мырзага сүрөттүн көргөзүп берүүнү каалабайт. Биринчи өзү көрүш керек да, сиздин сүрөтүңүздүчү. Эгерде 60 жашка чыга элек болсоңуз, 50 жаштан 60 жашка чейинки мырза болсоңуз, биз ал эженин номерин беребиз. Эгер ошол эже менен таанышууну кааласаңыз, комментарийге жазып коюңуз, ушул эже менен, ушул айым менен таанышам депчи. Жана ушул видеого лайк коюңуз, биздин YouTube каналга подписаться кылыңыз, бөлүшүңүз керек болсо. Ушул айым издөөдө эркектер. Ал эми айымдар өзүнүн сүйүктүү мырзасын табууда ушул каналды көпүрө кылалы, иншалла. Каналды инструмент катары колдонолу. Туугандар, бизге поддержка берип коюңуздар. Сиздерден болгон поддержка ушул. Бизге ушул видеого лайк коюп коюңуз. Ушул каналдын сааты толуш керек экен, 4000 саат блогер болуп иштеш үчүн. Азыр бизде 900гө жетпеген саат болду. Эми бир 3-4 айдын ичинде иншалла толтурушубуз керек ошо 4000 сааттычы. Андан кийин Кудай буйрса, биз шашпай бир оюбузду топтоп мындай тынчыраак иштегенге мындай мүмкүнчүлүк болот деген иншалла ниетибиз бар. Бардыгы Алладан болот да, ырыскыбыз. Балким ушул ырыскыбыз канал аркылуу болот. Балким сиздердин ырыскыңыздар ушул издеп аткан жубайыңыздар ушу биз аркылуу болуп калат да, ким билет. Экинчи айымды айтсам, ал болсо 87-жылкы, ошондо 36 жашта болуп калабы. Ал өзү казактын кызы, ал дагы өзүнө мырзаны издейт, ылайыктуу. Ал айымдын дагы талабы ушул эженикине окшош. Биринчи сүрөттөрүңүздү көргүсү келет. Ушул казак кызы 87-жылкы, ал өзүнүн өтө улуу мырзалар менен таанышууну каалабайт. 43 жашка чейин болсо болот. 37 жаштан баштап 43 жашка чейинки мырзалар гана жазыңыздар. Бул эки эженин кайсыл аймактарды дагы эмелер менен таанышууну каалайт. Нарын, Жумгал, Чаек, ушул жактын мырзалары, Ысык көлдүн мырзалары жана Чүй облусунун мырзалары, Чүй, Бишкек, ушул аймакта жашаган, ушул жакта төрөлүп өскөн, ушул жактык мырзалар менен таанышууну каалайт. Бул айымдар менен таанышууну кааласаңыздар, ушул айым менен таанышам деп комментарий жазыңыз, ушул YouTube каналыбыздын астына комментарий деген жерге. Жашыңызды жазып коюңуз. Анан биз сизге Кудай буйрса номерибизди айтабыз. Анан бул жерге комментарийге номерин коюп коюуну туура көргөн жокмун. Анткени баардыгыбыз тең ушул айымга чалып алып анан бошотпой койт экенбиз да.
Бизге жазыңыз WhatsApp номерибизге 078 04 05 00. Жана комментарийге жазыңыз. Жана 3-чү айымда айтып коеюн, ал дагы 36 жашта. Ал дагы Бишкек шаарында жашайт. Ал дагы ошол Нарын, Ысык көл жана Чөйлүк мырзалар менен таанышууну каалайт. Бирок бул айымдын жумушу Бишкекте болгон үчүн ушул Бишкекте жашашын каалайт. Иштейт да. Ошо жолдошу да ошо Бишкекте турушун каалайт. Ошондой мырзалар болсо, ушул YouTube каналыбыздын астына жазыңыздар жана биздин каналга подписаться кылыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.